Арбаңыздар кайрадан эле ЛТР каналы аркылуу Асылзат автордук берүүсүнөн көрүшүп отурганыбызга кубанычыбыз чексиз. Ал эми мен кайрадан сиздер менен Нуркыз Кадырбек кызы болмокчумун. Дегейде үй дегенде эле анда жашоочу, анан дагы өздөрүнө эс алуучу шарт түзүлгөн нерсени эсептейбиз. Ал эми көбүнчө ошондой эле үйдө жашоо менен катар эле бир элге пайдалуу ишти айкалыштырган болсо, бул Асылзат айымдын дагы бир чоң касиети болот. Мына ушул багытта бүгүн сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз, андыктан биз менен бирге калыңыздар. Аял үчүн мейли кыргыз наркын алалыбы, же динди алалыбы, же мыйзамды барактайлыбы, бала төрөп чоңойтуу чоң асыл иш катары бааланып, корголуп, ал үчүн өргүүгө чыгуу укугу да каралган. Ал эми ошол бала тарбиялоого жубай болуу, кайын жыртты сыйлоо жана бир туугандарды кароо жана жумуш ордун башка айымдар үчүн жаратуу да айкалышса, демек аны алдыңкы айым деп айтууга толук негиз бар. Бул жерде 25-30 айым 8 жылдан бери иштеп бала бакырасын багат. Урматтуу айымдар, бул кайрадан эле Асылзат автордук берүүсү. Бүгүн деги эле айымдын негизги касиети болгон ашкана анан чеберчилик туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Бул жаатта биздин каарманыбыз Жумагүл айым болмокчу. Андыктан биз менен бирге калыңыздар. 2008-жылдан бери иштеген кыздарым көпчүлүгү. Жан кыздарым аз эле, бардыгы эле опытный кыздар да. Тиккен тигилиштери, жанагы строчка бергендери бардыгы өтө качество менен жакшы иштешет. Бүгүн биз бир айымдын иши тууралуу айтуу менен колунан тигүү келген же имараты бар айымдарга дагы бир ишкерликтин жолу тууралуу азын-олак маалымат берели деп турган чагыбыз. Модельдерди интернеттен, интернет булактарынан алабыз, мода журналдарынан алабыз. Элдин табитине карап, жарашыгына жараша модельдерди алып, элдин талабына жараша модельдерди тигебиз. 2 размер бир жаткыза беребиз да. Коелчу кандай болот экен, болбосо чылтырып алабыз да. Көрүп турганыңыздардай, тигүү бизнесинде имарат, жарык жана кургак кенен болушу шарт. Анткени тигүү иштери сөзсүз конвейер жолу менен болот. Анан сөзсүз бир топ акча каражаты керектелет. Анткени кездеме менен катар эле биз билген жана билбеген көп майда чүйдүлөр керектелет. Фурнитура кое турган неме текчем. Бул жерде жалаң резиналар турат. Бул жердекилер жалаң жиптер, түймөлөр булар. Анан ар көйнөктүн моделине жараша топчулар тагылат. Жиптер болсо ошол материалдын түсүнө жараша ушундай жиптер менен, ар кандай жиптер менен тигилет. Ошентип дизайнын же моделин чечип алган канчалык оор болсо, андан кийинки иш негизги же андан да оор. Кезинде бүтүн 40 курул кыргызды бириктирип, азыркыча айтканда жалпы Түркий мамлекеттин ханы болгон Манастын учурунда деле ошонун хан никеси болгон Каныкей апабыз дал ушул чеберчилиги менен, узчулугу менен тарыхта калган эмеспи? Алдын ала даярдалган лейкала боюнча бычылып алынган соң, ар бир өлчөмү жана түсү боюнча тигүүчүлөргө бөлүнүп берилет. Булар бир размерди, ар бир светтин, мисалы үчүн 10 штук болобу, 15 штук болобу. Мына мисалы үчүн бул кыз 44 размерди алса, бул кыз 46 размерди алат. Ушундай жанагы 4төн бир линейка кылып алсат да, бир светти алмашып кетпегендей болуп. Аны жазуу жана чеберчилигине, жөндөмүнө карап тигүүчүлөргө бөлүү бул өзүнчө эле оор жана жооптуу иш. Өзүм цех ачсам, иштетишке уже көзүм жетип калган, товар келет, таркатам. Кыздарды тиккендерин жазам, итөгөсүн чыгарам. Келген кыздарды кабыларам, машинага отургузам, анан крой берем. Тиккенде жакса ишке алам, жакпаса жакшы түшүндүрүп неметем, үйрөтөм. Бул жерде иш оор, бирок материалдык кызыкчылык бар. Жана өкмөттүк иштегидей маяналардан салык кармалбайт жана 10 күндө бир алып турушат. Көп жылдан бери иштейм, 5 жыл ашып калды. Ишим аябай жагат өзүмө. Балдарым ушул жерден багып жатам. Мага канааттандырарлык. Ар бир өлчөм менен тигилген соң дагы бир жооптуу этап бар. Өзү ушул кесиптин эсими да инженер технолог. Бирок бул жумуш ушул именно тигүүчүлөрдүн багытында бул спецмашина негизги ролду ойнойт да. Бул ошол стандарт үчүн ошол ар бир детальдын кошулгандан кийин четин эме жээктеп берет, эми которулмосу жок, оверлоктоп беребиз да. Негизги жоопкерчиликтүү. Мисалы үчүн 10 кыз үчүн мен
мен келбей калсам оң кыздын жумушу токтоп калат дегендей нерсе да. Иштин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн кээде чыгаша кылып, кээде убакытты ишти токтотуп коюп эс алуу аба менен суудайды керек. Булар ошо күнүнө 2 жолу ушул эс алуу бөлмөсүндө отурушат, жарым саат убакыттан. Бул жерде тамак ичишет, кичине ойношот, ырдашат дегендей ошо кичине чогулушуп ушул жерде. Açılgandan beri uşu şerde işte bir özüm dayım, şu sektegiler mınday var, kılдар ынтымактуу, işleri жақсы, дайыма ушундай oyun geçelerde birge olabыз. Biz üzgüncük var gül kayda, gözüngün seket boloyun, körülüp oyçu bir kayda. Şu жұмыстан чарчаган мезгилде ушинтип салабыз. Өзүгө да жакшы, ден соолугубузга да көп пайдалуу нерсе. Бүгүн тигүүчүлөргө майрам, анткени эжелердин биринин туулган күнү. Мындайда ырдап эле тим болбостон, бой жазып, шылтоо менен сырдашып бийлеген учурлар да болот. Ушунтип эле жумуш менен алектенип, түн кирип таң атканы билбеген Жумагүл эжени кепке тартып, ишкерликтин жер калын сурадык эле, адегенде Кууралынан кепти баштады. 77 жылдан бери, 77 жылдан 92 жылга чейин жеңил өнөр жай комбинатында ХБКда иштегенмин. Биринчи эмгек жолумду ушу текстилден баштаганмын, онду бүтүп келип. Андан кийин бая Союз тарап, андан кийин ушу бизнеске өтүп кеттик. 94 жылдан бери ушу бизнестемин ушул күнгө чейин. Кудайнын буйругу менен кийин куда болуп калдык, кызым буга берип. Кудайга шүгүр, ушу кызым 4 кыз, бир уулдун энеси болду. Адамгерчилиги, ушу үйүнө болгон бардыгын акыл эс болуп, баш көз болгондугу, мына жоро жолдошторуна дагы жакшы неме кылат, мамиле кылып. Чынында аял болуу кыргыз коомунда бир топ эле оор. Адис, келин, эне, жубай болуу менен катар эле кайнене, кудагый, анан өкүл эне, чоң эне, таята тайэне түйшүгү дагы сенин жан дүйнөңдө кезек күтүп турат. Апам мени ушу келинди эмес кызындай эле көрөт. Ушу жаш эле бул үйгө жаш эле келин болуп келген, ушу бардыгын үйрөтүп, өзүнүн кызындай эле мамиле кылып, ушу экөөбүз эне кыздай эле болуп, ушу канча 10 жылдын жүзү болду келин болуп келгениме бул үйгө. Кыйналып, кайтарымын көргөн жумуштан сырткары турмушта түйшүк толтура. Мен деле ушу үй бүлөдө эң чоң кызмын өзү. Менден кийинкилердин бардыгы жаш. Ошолордун бардыгына эже катары, нары эне катары энем менен атам менен энем жаш өлгөн. Ошолордун бардыгынын путуна тургузушка, ошолордун баарынын жолуна койгонго менин эмгегим зор, бардыгын ушу сиңдилеримди эме кылганга. Анан кайын журтуман ушу жолдошум эң чоң болчу. Эң чоң эле, эң биринчи келинмин, кайненем менен кайнатам мени кызындай эле көрөт. Азыр бардык нерсесин ушу үйдө жакшылык болобу, бардык нерседе ушу мен баш кылышып, ушу менден кеңеш сурашып дегендей ушундай кылып турушат. Балдарга шүгүр айтып жашаган эненин ишкерликке келиши дал ушул балдарым бардар, жетиштүү жашашса экен, ушулар окуганга мен бир каражатым жетишсе экен деген зарысылык менен болуптур. Ушу турмушта эми ушунча биз 34 жыл жашадым жолдошум менен, онду бүткөндө эле баш кошконбуз. Эң оор күнүм ушу жолдошумдан айрылган күнүм деп ойлойм. Ушул немелердин бардыгын ушу тең көрсөк болот эле, балдарын үйлөп жайлап, ушулардын жакшы чайын ичерде өтүп кетти. Эң оор күнүм деп ошону эсептейм. Анткени менин өмүрдү улаган неберелер энеге күч, кубат жана жашоонун маңызы. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрө көрсен эсен.